Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткүл аламдын жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына Аллах Тааланын салават саламдары болсун. Мынакей буюрса, Рамазан айы дагы аякта бүтө баратат. Рамазан айынан кийинки келе турган Шавал айы жакындап калды буюрса. Бул Шавал айы жөнүндө пайгамбарыбыздан риваят кылып, Абу Айюб ал-Ансари мындай риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر деген хадисini пайгамбарыбыз баяндаган. Эми бул хадистин маанисинде ким Рамазан айыны тутуп, анан Шавал айынан ошого улап 6 күндү тута турган болсо, 6 күн дагы орозо кармай турган болсо, ал 1 жыл бою орозо кармады деп айтылат. 1 жыл бою орозо кармады дейилет. Эми буну биз кандай түшүнөбүз десек, бул жерде Анам сүрөсүндө келген манжабил хасанати фалаху ашру амсалиха. Ким бир жакшылыкты кылган болсо, аны үчүн 10 эселеп көбөйтүп берилет деген аяттын негизинде биз Рамазан айында толук туткан болсок, демек ошол Рамазан айыны биз 10го көбөйтсөк 10 ай болот экен. Ал эми Шавал айында дагы биз 6 күндү орозо тута турган болсок, ошол 6 күндү биз 10го көбөйтсөк 60 күн болот экен. Бул 60 күн дегени 2 ай болот. Ошондо Рамазан айы 10 ай болуп туруп, анан Шавалдын 6 күнү 60 күн болуп 2 ай болуп туруп 12 ай болуп, ошонун негизинде анан 1 жыл бою орозо кармады деп айтылган себеби ушул болот. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, бул Шавалды кандай тутуш керек? Мисалы, бул жашоодо кээ бирөөлөр бир сапарга чыгып, же болбосо катуу ооруп калып, Рамазан айында орозо кармай калган учурлары болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир үзүрлүү себептен этеккери келген сыяктуу. Эми булар кандай тутат? Биринчи Рамазандын казасын тутабы, же Шавалды тутабы? Шавал айынын Рамазан орозосун тутабы деген маселе болот. Бул жерде биринчи биз ошол Рамазандын казасына тутуп алышыбыз керек, ошонун казасын бүтүрүшүбүз керек. Андан кийин биз ошол Шавал айынын 6 күнүнү тутушубуз керек. Анткени Рамазандын казасыны тутуш өкүмү бул жогору турат, важип деңгээлде болсо, ал эми Шавал айынын орозосуна кармаш бул бир сүннөт амалдарына кирет. Ошол себептен биринчи Рамазандын казасын бүтүрүп, андан кийин Шавал айынын 6 күн орозосун тутса болот. Эми ошол 6 күндү кандай тутуш керек деген дагы бир маселе бар. Мисалы, удама-уда 6 күндү катарасына тутуш керекпи, же болбосо бөлүп тутса дагы болобу деген маселе бар. Бул жерде эгер мүмкүн болсо, катарасына тутса дагы болот. Же болбосо бир жумада дүйшөмбү жана 4-үнчү күндөрү, 1-4-үнчү күндөрү тутса дагы болот. Ошондо 3 жумада 6 күндү тутуп бүтүрөт. Негизги маселе ошо Шавал айы чыгып бүтө электе 6 күндү тутуп бере турган болсо, иншаллах бул адам Рамазан айында дагы толук орозосун туткан болот дагы, анан Шавалдан дагы 6 күндү тутуп, бул адам толук 1 жыл орозо кармады деген бир фазилетке ээ болот. Аллах Таалам бардыгыбызга Шавал айында ошол 6 күн орозо тутуштукту насип кылсын. Ошондой эле Рамазан айында дагы туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.